Ассаламу алейкум достор. Ассаламу алейкум Чарбатова каналының көрүүчүлөрү. Көрүп турганыңыздардай, көптөн бери сиздер менен көрүшпөй калдык элек. Ошол YouTube каналыбызга көптөн бери видео да чыгарбай калдык. Буюрса мына ушул чыгарылышта сиздерге жакшы бир видео кылып берели дедик. Бул чыгарылышта сиздер менен ушул бактын арасына тигилген чайырлар туурасында сөз кылабыз. Себеби көптөн бери ушул суроолор келип атат. Бактын арасына чайыр тиксе болобу, кандай болот деген суроолор болуп атат. Ошол суроолорго жооп берип, буюрса ушул видеону сиздерге пайдалуу болот деген ойдобуз. Аягына чейин көрөсүздөр мынакей. Азыр бул жерге ушул бактын арасына былтыр эмес, мурдакы жылы чайырларды тиккен болчубуз. Мына көргөнүңүздөрдөй ушундай абалда. Бул уже 2 жылдык көчөттөр да. 2 жылдык көчөттөр. Ошондо арасында 1 жылдыктагы көчөттөр бар да. Мына уже булар кичинерээктер. Ошо мурдакы жылы чыкпай калган уруктар былтыры чыккандагын быйыл 2-нчи жыл болуп атат да мыналар. Анча-мынча чыкпай калган уруктар кечигип дагы чыгып калат да. Мыналар уже 1 жылдыктар да. Мыналар болсо уже 2-нчи жылдыктар. Уже чоңоюп калгандар 2-нчи жылдык. Мына жанында турат булар 1 жылдык мына. Быйыл чыккан уруктар. Баягы анча-мынча чыкпай калган, суу жетпей калган уруктардагы 1 жыл турса эчтеке болбойт. Кийин кайра чыга берет да, эмки жылдарычы мына. Бул жерде да мындай эми чыгып келаткан уруктар дагы бар мына. Себеби мунун уругу өтө күчтүү болот, ысыкка дагы, суукка дагы эчтеке болбойт дагы. Өзүнүн убагы келсе чыга берет мына. Мына каждый эле жарым метр жерде чайырлар чыккан да, жакшылап буюрса. Көргөнүңүздөрдөй. Бактын арасына тиккендин жакшы пайдасы, өзүңүздөр көрүп атасыздар, бактан дагы пайда алсак болот, мынау арасындагы бош жаткан местодон дагы пайда алсак болот да. Эми бул чайырды дагы бир 2 жылдан кийин уже иштетип баштасак болот. Мында чоңдорун, чоң болуп жетилип калгандарын 2 жылдан кийин иштетип тамырынан ширесин алып баштайбыз. Ana уже акырындап мына кичирээктерини уже 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин ала беребиз. Ал үчүн могуну алгандан кийин кийинки жылы буну алабыз. Андан кийинки жылы буну алабыз. Ушундай очеред менен иштеле берет. Бул жакта кичинекейлер дагы бар. Негизинен биздин айтайын дегенибиз ушул. Азыр өзүңүздөр байкап атасыздар, күн дагы климат дагы өзгөрүп атат. Аябай ысык болуп кетсе дагы чайырларга кичине зыяны тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бактын арасында кичине салкын болот, кичине жанагындай көлөкө болуп берет дагы. Иштегенге дагы, чайыр дагы ширесин жакшы берет да. Ошон үчүн ушундай багыңыздар болсо, арасына тиксеңиздер боло берет мына. Жерди айдайсыздар. Айдап туруп, жерди малалап тегиздеп туруп, анан урукту ошол жүгөрү чачкандай, буудай чачкандай эле чачасыздар. Анан кичинекей мындай жөөк тартырып коесуздар. Суу койгонго ыңгайлуу болуш үчүнчү. Бул жерге мына эликтикпи, ушундай эликтик размерде жөөк тартылган. Ушуну менен суу айдайбыз. Пока биз биринчи суунда бере элекпиз. Суу келсе, буюрса мына биринчи сууну берип коебуз. Андан кийин экинчи сууну, анан үчүнчү сууну беребиз. Ошону менен бул чайырлар уже пышат да, пышып кургайт. Мыналар 3 жолу суу бергенден кийин булар саргайып курап калат, бирок тамыры тура берет. Ошону менен эмки жылы кайра чыгат. Мына көргөнүңүздөрдөй биздин айтайын дегенибиз ушул негизинен. Суроолор болсо комментарийга жазсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө биздин YouTube каналга катталып коюңуздар, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Буюрса дагы да
жакшы видеолорду сиздерге көрсөтүп беребиз. Буюрса эмки видеодо сиздер менен жайытка эккен чайларыбызды көрсөтөбүз. Жайыт жерге сугарбастан ушул суу барбаган жерлерге эгилген чайларды сиздерге көрсөтүп чагылдырып беребиз. Сиздер менен бул видеодо жакшы маек кылдык мына. Буюрса эмки видеодо көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.